Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Эненин эрдиги» аттуу кур чокуялуу баянынын 2 китебинин 3 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Акбар айылга келсе малына көз салып калган Насирдин аке өң алеттен кетип алдынан чыгып, күнөөлүү түрдө болгон окуяны билдирди. Көрсө үй жайы күйүп кеткенин уккан үйдүн кожоюну шаардан жетип келип, Акбарды таппаганында анын баардык малдарын туугандарына бөлүштүрүп берип, үйүн өзүндөй кылып тургузуп бермейин чычка кулакта кайтарып бербесин айтыптыр. Анысы аз келгенсип үйүмдү өрттөп жиберди деп өзүнүн үстүнөн арыз жазганы райборборго кетиптир. Ошентип заматта баарынан айрылган Акбар күйүп күл болгон үйдүн жанында эмне кылаарын билбей томсоруп отурду. Жанында Насирдин аке менен кемпири жубата албай күйпөлөктөп жүрүштү. Бул айылдын ушул 2 карыдан башка өтө ынтымактуу эли Акбарга түз көз караш менен карашпайт эле. Эми минтип үй күйүп кеткенден кийин ого бетер душман санап, кыштактын көчөсүнө да жөн бастырышмак эмес. Андыктан Акбар эч кимге барып малдарымды бер деп батынып айта албады. Эми гана жалгыздык жанына батып, кыйгач түшкөн тагдырына таарынып, кандай кылар айласын таппай отурганында какаганга муштаган болуп дагы бир кырсык тооруп келди. Кеч кирип калган болчу. Насирдин аке «Үшүп кеттиң, үйгө кир» дегенине карабай, ал дале болсо эшиктин алдында отурду эле төмөнкү көчөдөн 2-3 аял, 5-6 эркек көрүнүп, бери карай түз салып, алдыдагы аял айкырыкты катуу салды. «Өлүк тириңди көрөйүн, тентимиш. Эмне үчүн сен менин баламдын үстүнөн үйүмдү өрттөдү деп арыз жазасың? Эмне үчүн баламды ак жерден күнөөлөйсүң?» деген сыяктуу оозунан ак ит киргизип, кара ит чыгып каргаган күүсү менен келип эч нерсеге түшүнө бербей дал болуп туруп калган Акбардын жакасына жабышты эле. Ал андан эптеп кутулганынча болбой, арттан келген олбурлуу эркек ашата сөгүнүп алып кериле түшүп, тумшук талаштыра берип калганда, ал теңселип барып чалкасынан кете жаздап карманды. Баягы эле Насирдин аке менен кемпири чырылдап ортого түшүп, Акбарды кийинки тепкилерден сактап калышты. Сабырга келип, Насирдин акенин ак сакалын сыйлап, ызы-чуусун токтоткон тигилер келген жөн жайларын акыры түшүндүрүштү. Көрсө, райондон келген милициялардын тобу Акбардын эйкатчан келип үйүмдү өрттөп кетти деген түшүнүгү боюнча келип, короолорду карап, түнү минилип тер басып келген аттарды издешиптир. Анан бир короодон таң ашырылган эйкатты таап алышып, үйдө бейкапар уктап жаткан 2 жигитти шектүү катары райондон сурак алганы алып кетишиптир. Анан бул ак жеринен күнөөлөнүп жаткан балдардын жаны кашайган ата-энелери ачуусу менен бул жака алкынып келишиптир. Дале болсо Насирдин аке бул кепке келбегендерге Акбардын андай арыз жазып балдарын күнөөлөбөгөнүн, бул жөн гана милициялардын калп опузасы экенин айтып, эгер балдары чындап эле түндөп кийиктен келишкен болсо, түн киреликте эле бошонушаарын, өздөрү дагы муну далилдешери керек экенин, мергенчиликтен эмес жылкыга барып келишкен деп айтыштаары керектигин түшүндүрүп, кеңеш катары айтты. «Балдарыңарды мен каматпасам да азыр барып бошотуп берем», деди өзүнө келе түшкөн Акбар. «Кантип бошотуп бересиң?» деп үмүттүү карашты аны айласы кетип турган тигилер. «Аттарыңардын өңү кандай? Кара анан тору. Мен азыр милицияканага барып, түндө үйдү өртөп кеткендер боз жана көк атчан болчу деп көрсөтмө берем. Бүттү, менттердин балдарыңарды бошотпоско аргалары калбайт. Мейли анда, ошент». Ошентмей болушту. Бирок ал күнү кеч болуп калгандыктан бул иш аткарылмак эмес. Андыктан эртеси күнү таң атпай чыгып кетүүнү сүйлөшүштү.
Ошентип эртеси Акбар менен камалган балдардын аталары таң эрте чыгып күн шашкеде бул ишти изилдөөнү колуна алган милиция кызматкерлерине жолугушту. Ал Акбардын алдына үй кожоюну жазган арызды жайып, шектүү катары ишти изилдөөгө тоскоол болбоосун эскертип уккусу да келген жок. Бирок Акбар көшөрүп үйүн өрттөгөндөр кара жана тору атчан эмес, боз жана көк атчан экенин, алар жаш балдар эмес, токтолуп калган кишилердей көрүнгөнүн айтып, кармалгандарды бошотуусун талап кылды эле. Изилдөөчү: "Андай болсо жазган арызыңды кайра ал, ошондо гана бул иш жабылат", деди. Бул анын куулугу экенин, аз өтсө балдарга каршы эч кандай далили жок ал айласыздан ак жерден күнөөлүүчүлөрдү бошоторун Акбар билип эле турду. Бирок балдардын аталары муну түшүнүшпөй, жөн айтып да, коркутуп да, Акбардын арызын алуусун талап кылып киришти. Аңгыча үйдүн ээси да келип, үйүнүн өрттөлүүсүн Акбардан көрүп жатканын айтып, аны шектүү катары камалаарын, жок дегенде суракка алуусун көшөргөн түрдө талап кылды. Изилдөөчүнүн мындай кылууга да укугу жок болчу. Андыктан ызы чууланып, буга райондук милициянын начальнигинин орун басары аралашып, ал ишти өз ара чечишип алгыла деп жазылган арыздарды алдырып, камалган балдарды бошоттуруп, баардыгын милицияканадан айдап чыкты. Бул жорук мыйзамдуулукка жатпаса да, адамдык сыяктуу сезилгендиктен Акбар аргасыз макул болду. Ал бул иштен оңою менен кутула албасын, жок эле дегенде малынын теңин берерин үй өрттөнүп бүткөндө эле билген. Анткени үйдү ижарага алып жатканында анын сакталышына кирт башы менен жооп берерин кагаз түрүндө жазып бербесе да, ооз жүзүндө айткан эле да. Анын үстүнө үйдү ким өрттөгөнүн билсе да айтпай койбодубу? Андыктан талдай келгенде бул жерде өзүнүн дагы күнөөсү бар болуп жатпайбы? Эски достору менен өзүнүн ортосундагы согуштан эмне үчүн эч кандай тиешеси жок кишилер жабыр тартышы керек? Ойлонуп отуруп Акбар акимдерге каршы көргөзмө берип, алардын мурунку кылмыштарынын бетин ачып бере албаса да, жок эле дегенде түндөп келип үйдү өрттөп кеткендерин ашкерелейин деди. Бирок дале болсо буга дити барбады. Малымдын теңин берсем да бул балээден кутулуп, ошону менен мал бакмай деген колунан келбеген ишти биротоло жыйыштырып, калган малды сатып, бир жаман-жуман 4 дөңгөлөгү эптеп тегеренген машина алып, көчөдө таксилесе дагы жан багып кетүү чечимине келди. Бирок өрттөнгөн үйдүн ээси жаман тамын эң эле кымбат баалап, Акбардын бүт малын акчага айланта эсептей келгенде талап кылынган акчага араң жетти. Бул адамдыкка сыйбай турган, каракчылар гана барган көз көрүнө талап тоноо болчу. Акбардын эсеби боюнча эски үйдүн тургузулушуна тең малынын акчасы жетмек. Айласы кеткенде Акбар үй жайыңды эмки күзгө чейин өзүм тургузуп берейин, малыма тийбегиле деп да айтып көрдү. Бирок короосуна кирген мал өзүнүкү сыяктуу сезиле түшкөн үй кожоюну менен анын туугандары ынабады. Ошентип ары кетип, бери кетип жатышып, акыры Насирдин аке сыяктуу карылардын ортого түшүүсүнөн улам гана Акбардын колуна бир ат, бир уй гана тийди. Бул каргыш тийген айылдан эртерээк безип кетүүнү гана көздөп калган ал ошол эле күнү колдо калган малын алып сатарларга арзангас карматып жиберип, адамгерчилигин көргөзүп жакшы жардам берип, ата-энесиндей эле болуп калган Насирдин аке Зулай апа менен жакшылап коштошуп, кеч кирип калганына карабай жөө жалаңдап жолго чыкты. Ош Бишкек жолуна жеткиче караңгы кирип, жарыгын жандырып, түз жолдо зуулдап өтүп жаткан машиналарды тосо баштады. Бишкекке жетип, жумуш таап, алгачкы айларда жашап кете ала турган ал тургай үстү башын оңдоп, даананы кафеге чакырып, гүл алып берип, көңүлүн алып, колун сураганга жеткидей акчасы бар болгондуктан, болуп өткөн жагымсыз окуяны унутууга аракет кылып,
алдыдагы жакшы күндөр тууралуу гана ойлонгусу келип машина тосуп турганында Бишкекке барчу эмес, тетирисинче ал жактан жолдун аркы чети менен келаткан машина асталап келип жанына токтоп калбаспы? Ал буга түшүнө бербей, машинага басып барбай туруп калды эле машинанын айдоочусу эшик ачып салам айтты. Салом алейкум, Акбар байке. Байкелер сизди узатып коелу деп атышат. Машинага түшө калбайсызбы? Жок, рахмат, түшпөй эле коеюн. Жок, түшүңүз, деп жигит болбогондо Акбардын негедир буту тартпай көшөрдү. Жок, рахмат, мага болбойт. Неге болбойт? Деп машинадан бейтааныш жигит түшө калды. Анын кызуу экени кычыктана сүйлөгөнүнөн дароо байкалды. Сен үчүн бир түн милицияда отуруп чыктык го кечээ күнү. Эми бизди теңсинбей турасыңбы? Эмнеге теңсинбейм? Теңсингеним үчүн арызымды алып, аяктан чыгарып алдым го, деп акыркы кездеги ызы чуулардан жүрөгү үшүгөн жаны кызуу немени жайгарганга аракеттене сүйлөдү. Узатып коелу дегениңерге рахмат. Бирок мен иччү эмес элем. Ичпесең да жакшы тилегиңди айтып жолдош болуп кой. Жүрү, досторум күтүп калды, деп Акбарды жеңден тартканда анын машинага түшпөскө аргасы калбады. Машинада айдоочудан башка дагы 2 жигит отуруптур. Кебетелерине караганда алар дагы кызуудай сезилди. Акбардан алда канча кичүү болсо да колунан кыса кармап, "Кандай деп теңтуштарча учурашкан алардын артта отурганы олурая карап, "Коштошпой же уйкулук таштабай кетип баратсаң да, биз сени узатып коелук деп турулдук. Ке алып жибер анда." Жигит бир жак ыптасынан толтура бөтөлкө арак, экинчи жагынан чоң желим стакан алып толтура куюп Акбарга сунуп калды. "Жигиттер, мен ичпей жүрдүм эле, ооз тийип берейин", деп аракты колуна алган Акбар тос айтымыш болду. "Рахмат, достор, узатып коелу деген жакшы тилегиңерге ар дайым бар болгула, ойлогон ой тилектериңерге жеткиле, бактылуу болгула. Оппали, сөз эмес бекен, эми ушул айткандарыңды кубаттап алып жибер", деген сыяктуу сөздөрдү айтып шыкап киришти. "Кой, жигиттер, ден соолукка бул жакчу эмес эле, ичпей эле коеюнчу, ооз тийип берейин", деп Акбар желим идишти оозуна тийгизип кайра сунганда тигил колунун сырты менен түрттү. "Болбойт, алып жибер, атайын узатып атсак", дешип жаалагандарында Акбардын ичип кутулбаска аргасы калбагандыктан жартысына түшүрө тартып жиберип кайра сунду эле тигилер болбостон бүт ичиришти. Курсагы ток немелер өздөрү жартысынан куюп толук ичпей кайра сунуп кезек айланып Акбарга келгенде ага дагы да болсо толтура куюшуп, дагы да шыкап ичиришкенде булардын өзүн мас кылалы деген жаман ойлору бар экенин түшүнө калды. Эптеп мас кылып алышса, анан өзүн ар кандайынан тоносо болоорун ойлоп, булардан эптеп качып кутулуштун амалын издей баштады. Эшикке чыкканда талаалап болсо да качып, мас немелерге жеткирбей кетүүнү ойлонуштурду. Ага жараша арак да түгөнүп, Акбар эми булар өзүн бошоторунан үмүттөндү. Бирок тигилер кайра бир бөтөлкө арак алып чыгып, Акбарга шыкай башташканда ал эми чындап эле кызаңдап каршылык кыла баштады. "Эй, достор, силер эмне мени жыгалы деп жатасыңарбы? Болду, ичпейм. 2 жолу жакшы эле алып бердим го. Ичесиң, биз узатып жатканда эмнеге ичпейт экенсиң? Бул биздин узатуубуз, анан сенин уйкулугуңду ичебиз. Же биздикини ичип алып унчукпай коесуңбу? Сени бир уй, бир атты сатты деп айтышты. Анын акчасынан да ооз тийгизишиң керек. Же бизден оңой эле кутулуп кеткиң барбы? Ансыз да бая күнү сен үчүн бир түн милицияда отуруп чыктык. Анын дагы айыбын тарта элексиң. Берчи, эшикке чыгып келейин. Анан канча ич десеңер да ичип берейин", деп ортодо отурган Акбар эми куулукка салып сыртка чыгып талаалап качышты чечти эле тигилер буга жол беришпеди. "Жок, алып жибер, анан эшикке чыгасың. Чогуу чыгабыз." "Жок, иче албай калдым. Кускум келип жатат. Чыгаргыла мени эшикке", деп сыртты карай умтулганында бир жагындагы жигит алдын тороп, экинчи жагындагысы артынан тартып, орой отургузганда ички ызасын ичкен арагы сүрөмөлөгөн анын намысы козголуп, эшикти тоскондо төштөн ары бир коюп айкырыкты салды. "Эй, эшек, чыгар мени!
Ушуну эле күтүп тургансып, эки жагында жана алдында отурган жигиттер Акбарды ургулап жиберишип, бирөөсү анын жакасынан муунта кармап, сыртка сүйрөп чыгып, жерге түшкөн башкалары менен бирге баардык жагынан ур тепкиге алып киришти. Кош колдоп башын жаба берип, жерге жыгылып түшкөн Акбар туш тарабынан дабырай үстөкө бостук тийип жаткан аеолсуз соккулардын алдында башын калкалай жатып, жалгыз гана өлтүрүп коюшпаса экен деген ойду ойлоду. Бирок бара-бара өзүн жоготуп койду. Жерде суналып жаткан кишини аеолсуз тепкилеген 3 масты араң токтоткон айдоочу бала эңкейе берип, кыймылсыз жатып калган Акбардын өлүү тирүүсүн билмеке кулагын сол төшүнө такап тыңшай бергиче бети дөмпөйгөн бир нерсеге урунуп, колу менен кармалап жиберип, акча экенин билди да чөнтөктөгүнү оодарып, колуна тийген документтерди жерге таштап, анын жанындагы бир боо акчаны чөнтөгүнө салып, шымынын калтасынан кол телефон таап коюнуна катты. Эй, деди муну байкаган мастардын бири. Эмне, акчаны өзүң эле алып аласыңбы? Акчаны кой, мунун жаны калбаптыр. Тезирээк бу жерден жоголбосок өзүбүз дагы өлдүк. Бол, түшкүлө машинага. Мастар муну укканда селт эте түшүп, эстерине келгенсишип, бойлорун түзөй беришип, шашылыш машинага отура башташты. Ошол кеч күздүн кандайдыр жылуу тартып турган бул түнүндө дайымкысындай эле Ош-Бишкек кан жолунан машина тынбай өтүп жатты. Алардын кээ бири жол боюнда жаткан кишини байкабай өтүшсө, кээ бири байкагандар аны мастыкка жоорушуп, кайдыгер карашты. Кайбирлери өлүккө окшоп жаткан немени көрүшүп, мындай балөлүү иштен алыс болгулары келише байкамаксанга сала өтө качып жатышты. Ошол жол боюнда жаткан адамды байкабагандыгынан улам бир машина бир аз өтүп барып токтоп, бир киши түшүп, жол боюндагы арыктан аттап, нарыраак бара түшүп, табарсыгы толгон жаны бир топко шыркырата зааrak кылып жатып, эки жакты карай берип, карайып жаткан кишини көрүп таң кала түшүп, анан денеси дүркүрөп коркуп кетти. Бирок бул эркектин ичинде 100 грамм ойноп тургандыктан, анан жердигинен мүнөзү эрктүү болгондуктан коркуусун кызыгуусу жеңип, жаткан кишиге басып келди. Эй, сен кимсиң? Эмне жатасың? Деп алгач акырын унчугуп алып, анан машинага карап кыйкырды. Эй, Айнур, биякта бир киши жатат, келсең? Мас соосу, өлүү тирүүсү билинбейт. Жатса дагы бир мас жаткандыр, басчы кетели, деген аялдын үнү угулду. Эмне киши экен ата? Деген тестиер баланын үнү да чыгып, машинадан шамдагайлык менен түшө калган ал бери карай тездей басты. Ай, байкушту бирөөлөр койдуруп кеткен го, бети башынын баары кан. Ата, бул тирүү бекен? Ит билсинби, кыймылдабаганына караганда өлүп калса керек, деп акырын жаткан адамдын каны катыган бетин басып көрүп, эй, мунун эти жылууго, колунун тамырын кармап көрбөйсүңбү? Деп кыйкырган аялдын үнү машинадан угулду. Тамырынын какканы билинбейт, бирок колу жылуудай. Айнур, өзүң келсең, сен кантсе да медик эмессиңби? Деди тигинин колун жерден алган эркек. Эмил, сен келип балдардын жанына отуруп турсаң, деген аял тестиердин келишин күтпөстөн эле машинанын эшигин тарс жаап бери карай басты. Өфи, сасыктыгын, бул көчөдө жүргөн эле бомуш окшойт. Аракка тоюп алып уктап жатса керек. Сага бул жер көчө болуп турабы? Бул байкушту бирөөлөр сабап таштап кетишкен, же болбосо машина коюп кеткен. Өлүү тирүүсүн билсең, тирүү болсо жардам берип коелу. Аял жаткан адамдын билегин кармап көрүп, тамыры кагып жатат, тирүү экен. Эси ой түшкөн окшойт. Жүрөгүн укалаш керек, деп жаткан адамдын үстүнөн бир азга күйпөлөктөгөн соң, көп өтпөй анын көзү сүзүлүп ачылып, тыноо кагып дем алганы билинди. Эми өлбөйт, бас кеттик, деп машинаны карай баскан аялды тестиер менен эркек түшүнө бербей карап жарыша сурашты. А мунучу, эмне, таштап кетебизби? Таштабайбыз, азыр тез жардамга чалып коем, келип алып кетишет. Же бул жыты сасык желмогуздай болгон немени балдардын жанына салалыбы? Жок, тез жардамга чала бер.
Жарым саатка жетпей алар сокулукка киргени калышканда үстүндө жарыгы күйүп өчкөн тез жардам машинасы алдыдан чыкты. Ушундай жол менен дарыгерлердин колуна түшкөн Акбардын бүткүл денеси көк ала болсо да эч бир жеринен олуттуу жарат албагандыгынан улам эртеси эле ооруканадан чыгарылды. Таң атпай келип, эмне болуп мында түшкөнүн сураган милицияга мас экенин, ким сабаганын билбей калганын билдирип түшүнүк кат жазып берди. Бул жолу да ал Кудайдын парманы менен аман калганына шүгүр кылып, эч кимдин үстүнө арызданбады. Жоголгон акчасына ичи оорубады. Ак халатчандарга ыраазычылыгын билдирип көчөгө чыкты. Алар ошол эси ооп жаткан жеринен табылган документтерин колуна карматышып, курсагын тойгузуп узатып коюшту. Бүткөн бою ооруп турса да чыдап, тирүү калганына шүгүрлүк келтирген ал мыдыр акчасы калбагандыктан жол киресиз Бишкекке кантип жетишти ойлоп мындай баса берип, чөнтөгүнө кол салып 200 сомдук жана майда акчаларды таап алып, анан гана баягы жол тосуп турганында жол киреге деп камдаган акчасы экенин эстеп, бул дагы болсо жараткандын өзүн унутпастан жасаган жакшылыгы, тийгизген жарыгы экенин ойлогуча ыраазычылык билдирип, тирүүлүгүнө кудуңдап унаа бекетин карай жөнөдү. Акбар өрткө чейин эле чабармандарча жупуну кийинип жүргөн болчу. Бутунда чоң керзи өтүк, үстүндө жумушка кийген эски шырмалы бар эле. Кийинки окуяларда өзгөчө жол боюнда сабалганында ошол кийимдеринин тамтыгы кетип, салбыраган селсаяк кебетеги келе түшкөндүктөн элдер бети башы көк ала өзүн башкача бир жактырбаган көз менен карап жатканын эми даана сезди. Кандай болбосун, Бишкекке жетмейин абалы оңолбосун түшүнгөн ал өз кебетесинен корунуп турса да, билмексен, көрмөксөн боло автобекетке келип автобуска отурду. Жерге оонагандай жүдөп, итке талангандай самтыраган селсаяктыкындай кебетесине көзүнүн төбөсү менен караган айдоочу жол киресин сунуп турган соң унаасына салбаска аргасы калган жок. Арткы орундукка бүрүшө отуруп үргүлөгүчө Бишкекке жеткен ал шаар четинен түшүп калып, мындай кебетеси менен эл аралагандан качып, Чолок көчө аркылуу Айтылуу Гүлбакка жетти. Азыркы абалынан чыгыш үчүн ага кимдир бирөөнүн жардамы керек болчу. Бишкектеги бирден бир өзүнө жакын сезген адамы даана эле. Кийинки тагдырын дагы ага байлай баштабады беле. Бирок азыркы кебетеси менен ага көрүнгүсү келбеди. Ал эми өз инисиндей көрүп калган Баястан айылда болчу. Аны менен байланышып, абалды түшүндүрүп, таксовать этип, акча табыш үчүн машинасын сурамай болду. Оңдой берди болуп, Баястандын окшош сандардан турган телефон номуру эсинде калыптыр. Парктагы кишилерден телефон сурап, ага чалганга аракет кыла баштады. Көптөр селсаяктыкындай кебетесинен улам телефонун карматмак тургай боюн жыйырып качкандары менен акыры жакшы кишилер да табылып Баястанга телефон чалдыртышты. Баястан бир топко чейин 3-4 жолу чалгыча албай жатып акыры араң алды. Баястан, бул мен Акбар байкеңмин. Мен кыйын абалга түшүп калдым. Машинаң менен Бишкекке келип кала аласыңбы? Дегенинче болбой ал: мен азыр бош эмесмин, кийин сүйлөшөлүчү, деп негедир жактырбагандай сүйлөп телефонун өчүрө салды. Бул сөз корунуп кемсинип турган Акбарга катуу тийип, Баястан өзүн теңсинбей, дагы кандай көйгөйлөрүн айтып башымды оорутуп турат деп жактырбай жаткандай сезилип, бул дароо эле жүрөгүнө тык эте тийип, Баястан мени жерге таштабайт деген үмүтү жалп өчүп, маанайын ого бетер чөгөрүп жиберди. Жашап кетүүгө эч кандай жылчык табылбачудай сезилип кайгыга батты. Адамдар жашоодо басар жол, кылар арга таппай калганында селсаяктык жашоого бой таштарын түшүнүп, өзү да ошол тагдырга кириптер болгонуна көзү жетип, эми жолдору жогорку максаттарды карай эмес, төмөнкү кургуйду карай куркурап кете берерине көзү жетти.
Кайгысын сыртка чыгарчу жол таппаганда аны дал ошондой ачуу менен бастыргысы, башкача айтканда арак ичкиси келди. Жанындагы акыркы 200 сомун ичип түгөтүп, жанында мыдыр тыйыны жок, табылса да дароо ичип жегенге салып, күнүмдүк тургай азыркы учур менен гана жашаган, көрүнгөн жерге конуп түнөп таштанды аңтарган селсаяктык жашоого бой ургусу келип кетти. Ушул жашоо азыр эң оңой сезилип, азгырып тартып, өзүнө чакырып жаткансыды. Мындан башка жол жоктой туюлду. Эмне болсо да мас болгуча арак ичип, өз кайгысын убактылуу болсо да унуткусу келди. Акбар телефон чалганда Баястан сабакта отурган эле. Сабак учурунда телефон чалып же алганга тыюу салынгандыктан үнүн басып койгон болчу. Андыктан Акбардын биринчи чалууларын билген эмес. Ал эми кийинки чалуусун кокусунан эле көрө калып, жанагындай кыска жооп бергенге араң жарап өчүрө салган эле. Анан жарым саат өтүп сабак бүткөн соң сыртка чыгып чалса, Акбардын баардык номурлары өчүк болуп чыкты. Анан алиги Акбар чалган телефонго чалса, чоочун адам алды. Баястан жарым саат мурда телефонунан чалган кишини сурады эле, ал ошондо гана Фучик багында бирөөнү күтүп турса, бир селсаяк телефон сурап чалып алуусун суранганын, ага өзү боор ооруп, телефонун бергени менен тигил түзүк да сүйлөшө албай койгонун айтты. «Кандайча селсаяк?» деп кыйкырып жиберди Баястан. «Кадимки эле селсаяк болчу. Мындайча айтканда көчөдөгү үй-жайсыз бомж болчу ал», деп бышыктай айтып телефонун өчүрө салды. Сабак аяктап калган болчу. Буйдалбастан үйгө жөнөгөн Баястан бул тууралуу дароо эле апасына айтты. «Апа, Акбар байке бомж болуп кеткен окшойт», деп чоо жайды түшүндүрүп, болгон окуяны айтып берди эле. Даана эжеси менен Акбардын кийинки мамилелеринин чет жакасын билип калган Маана дароо эле ага чалды. «Акбарга жолугуп жүрөсүзбү? Кээде телефон чалышып каласызбы? Ал эмне кылып жүрөт? 4-5 күн мурда келип чачын тегиздетип кеткен. Кебетеси жакшы эле жүргөндөй. А эмне болду? Жөн эле сурадым. Болуп туранда», деп байланышты үзгөн ал уулун суроолуу карады. 4-5 күн мурда эле чачын тегиздетип кеткен деп жатат го. Анан кантип бомж болуп кетет? «Билбейм, сабакта отурсам кыйын абалга кабылдым», деп телефон чалып, мен жакшыраак сүйлөшө албай калдым. Анан кайра ошол номурга чалсам, башка киши алып, парктан бир бомж телефону сурап чалганын айтты. Ишене бербеген Маана өзү дагы алиги кишиге чалып, ал улам телефон чалып тынчын алып жаткандарын жактыра бербеген маанайда паркта жүрсө бир бомж өзүнөн телефон сурап кайдадыр чалганын айтып мурунку сөздөрүн бышыктады. «Баягы бандит достору аны бирдеме кылышкан го?» деп ойго бата түшкөн Маана уулун карады. «Мен да ошондой ойлоп жатам», деп башын кашылап ойлонгон Баястан кайра жандуу түрдө унчукту. «Апа, Акбар байке Фучик багында жүргөн болсо, дагы бир жака басып кете элегинде Даана тайжен барып таап, бизден эмне жардам керек экенин билип койбойбу? Анын бомж болуп көчөдө калганын билип туруп, жардам бербей койсок болбойт го?» «Ооба, жардам бербесек болбойт. Азыр Даана эжеме кайра чалайынчы», деп Маана башын ийкегилей берип телефонун баскылады. «Алло, эже, Акбар бомж болуп Фучик багында жүрөт деп айтып жатышат», деп болгон иштин четин айтты эле Даана. «Я, эмне дейсиң?» деп уккан кулагына ишенбей, катуу чочуп, эмне болгонун кайталап сурап, Маана жагымсыз кабарын кайра айтып, Фучик багынан аны карап коюусун өтүндү. «Чын эле Акбар бомж болуп калыптырбы?» деп дагы да сурап алган Даана эмне дээрин билбей дал болуп туруп калып, анан сыр алдырбаган тийде «Фучик паркында дедиң, Мына азыр эле чыгып барып карайм», деп телефонун өчүрдү. Баягы күнү Акбар апакай роза гүлдөрүн сунуп, өзүнө сөз айтып, бирок жооп бериш үчүн 3 күн берип, кафеден ысык коштошкондорунан кийин Даананын ой санаасынын баары анда болуп,
Бул жигит сырткы келбети эле эмес, ички дүйнөсүн чагылдырган мүнөзү боюнча да өзүнө жагаарын мойнуна алып, андыктан анын сунушуна терс жооп берүүгө эрки жетпесин, өз бактысы менен тагдыры ага байланганын түшүнүп, өмүр жолуна аныкы менен бириктирүүгө өзүн даярдап, сунушуна оң жооп берүүгө белен болуп калган болчу. Ошондуктан өз ичинен анын келишин бир туруп чыдамсыздык менен күтсө, бир туруп андан жаш кыздан бетер кандайдыр тартынып, заарканып, уялгансып жүргөн эле. Ошентип зарыктырган 3 күн тез да, көптө да өтүп, анын апакай таңы аткандан караңгы түнү киргиче өз ичинен ал арзыган адамын мына ана кирип келет деп элтең-селтең этип күтүп, бирок келбегенинде беймазага батып, сарсанаага алдырып, эмне кылар айласын таппай калган. Бирок эртеси кайра алдамчы үмүткө жетеленип, Акбардын келип калаарына ишенип, кечке күтүп кайрадан келбегенинде ага ичинен таарынып, жини келип, сөзүнө турбаган мындай немеден качып кетүүнү ойлонуштуруп, бир туруп дагы бир орчундуу иши чыгып калгандыр деп аны актап, дагы бир кырсыкка кабылдыбы деп санааркап, айтор беймаза ойго белчесинен батып, жок дегенде телефон чалып айтып койбойт деп жектеп, өзү чалайын деп аялдык намысы чалдырбаган. Ошентип ушундай күтүү күндөрүнүн 3-чүсү өтүп жатканда, арзыган адамынын кабары эч күтүүсүз жактан угулуп, анын ойго келбеген абалга түшкөнүн билип, бир ишенип, бир туруп ишенбей кыжаалаттана түшүп, бир эсе көңүлү түшкөн адамынын себептүү түрдө кечигип жатканына ичинен жеңилдеп, өзү менен тагдыр жолун бириктирүүдөн ал айнып кеттиби деп коркуп жаткан, баардык иштерин жардамчы кыздарына тапшырып, дароо эле Фучик багын карай жөнөдү. Жолдо ката Акбарга чалса, анын телефону өчүк болуп чыгып, шеги менен санаасын угу бетер күчөттү. Андай деле чоң эмес Фучик сейил багын аралай берип, селсаяктардын самтыраган кебетесине түшкөн Акбарды издеди. Аны негедир андай кебетеде элестете албай, өткөндөгү кара костюм шымчан келбети келип туруп алды көзүнө. Паркта 2-3 кары сейилдеп басып, бир топ бала кыйкырышып ойноп жүрүптүр. Алардан башка адам байкалбады. Эки жакты карап туруп калган Даана жанынан чуркап өтүп бараткан балдардан сурады. Балдар, мындай жаман кийинген кишини, Бомуш дегенге оозу барбады, көргөн жоксуңарбы? Жанагы Бомушту сурап жатасыз го. Ал тетигил бактын арасында отурат, деп балдардын бири токтой калып, парктын төрүнө карай кол шилтеп, жолдошторунун артынан жүгүргөн бойдон кетти. Ал жакта дүпүйгөн жыш бадал турган эле. Акбардын ошонун арасында экенин болгулуп, анын селсаяк кебетесин көрүүдөн зааркана акырын басып жакындап караса, ал чоң бактын түбүндө саргайган чөптүн үстүндө отуруптур. Үңкүйүп жер караган анын чачы уйпаланып, сакалы өскөлөң тарта түшкөнү болбосо, андай деле кебетеден кеткени байкалбады. Үстүндө жаман шырмал, бутунда чоң өтүк, колунда желим стакан, жанында арагы жарымдаган бир бөтөлкө арзан арак. Акбар Даана жакындап баргыча байкабай, анан баскан шарпасын угуп, баш көтөрө берип, селт чочуп көргөн көзүнө ишене албагандай, каректерин бардап алып, ордунан козголо түшүп, анан муңдуу жүзүн өзгөртүп жылмайымыш этти. Экөө тиктеше түшүп, көздөрүн бири-биринен ала качып кетишти. Саамга унчукпай турушкан соң, жер тиктеп турган Акбар колун кайдыгер шилтеп алып, ызалуу түрдө сүйлөп кирди. Издеп келип койгонуңа рахмат, Даана. Бир гана сен мени адам катары көрөсүң. Жок, калп айтам, баястан ана маанеже да бар экен. Ошо анан мен ушинтип калдым. Өзүң көргөн чың кебетем ушул менен, деп үсүл-кесил оолжуп сүйлөгөн анын мас экени дароо эле байкалды. Даана анын сөзүн бөлүп чебеленип жиберди. Акбар,
Сага эмне болгон? Эмнеге бул жерде отурасың? Сени ким бул абалга түшүргөн? Ай Кудайым ай, сен эмне болуп калгансың? Ооба, туура айтасың. Мени Кудай ушундай томолой кылып жараткан эле. Ошол томолок абалыма кайра алып келди. Же атадан, же энеден, же бир туугандан айтпай. Менин туулгандагы эле кебетем ушул болчу. Анан өкмөт балдар үйүндө бапестеп багып чоңойтту. Анан банк чаккыч досторумдун арты менен адам болдум. Элге аралаштым. Кыйын болуп, чынчылсынып, ак жашагым келип, алардын артына суу куюп бөлүнүп кетким келди эле, алар туура кылышты, ордума коюшуп. Болбосо мен аларсыз ким элем? Арам болсо да алардын акчаларына чартаңбай тээп, ушул убакка чейин жашап келгем. Эми ырас кылышты, үйүмдү өрттөп, малымды тартып алышып. Өлтүрбөгөндөрүнө рахмат айтайын. Анан сен дагы мага боор уруба, Даана. Болгон, Кудай берген кебетем ушул менин. Аны оңдойм болбо, күйөө кылып алам болбо. Айтып атпаймынбы, мен бир томолой жетиммин. Томолок бойдон калышым керек экен. Андан башка тагдыр жок менде. Ошон үчүн менден оолак бол, Даана. Мени менен бактылуу боло албайсың. Колунда мыдыры жок бир байкушмун мен. Үстүндө үй жок, ар кай жерге түнөгөн сел-саяк бомушмун эми мен. Акбар! Баятадан анын аянычтуу үнүн угуп, унчукпай турган Даана капысынан кыйкырып жиберди. Эмнеге башыңды салаңдатып, жаман катындарча мүңкүрөп жатасың? Намыс барбы? Эркексиңби? Эр жигит болгондон кийин кыйындыктарга чыдап башты бийик көтөрүп жүрбөйсүңбү? Мен сени чыныгы жигит экен деп жүрсөм, эрки бош өлжүрөгөн бир байкуш окшойсуң. Бомуш болуп, таштанды аңтарып кетсең, эч кимдин эч нерсеси коробойт. Сырттарынан аяп, ичтеринен табалашат. Душмандарың сүйүнүп, алардын оңой олжосу болосуң. Андан көрө эркек болгондон кийин чыйралып, кыйындыктарга төш тосуп күрөшө билбейсиңби? Ар кайсыны шылтоолоп, ичип кеткен баарынын эле колунан келет. Мыдырым жок деп неге мүңкүрөйсүң? Колу бутуң, дени кардың соо, акылың ордунда турат го. Намысыңды ойготуп, эркиңди көтөрүп, ошол сени кордогон дос душмандарыңдын көзүнө көрүнбөйсүңбү? Бойду таштап кургуйга кулаш оңой. Боор көтөрүп жогору тырмышыш кыйын. Акбар, сенин ар кайсыга шылтоолоп, өз бактысы үчүн күрөшпөгөн арсыз бирөө экениңе ишенбейм. Башыңды көтөрүп, баардыгын кайра башынан башта. Менин сага айтарым ушул. Кош, жакшы кал, деп Даана сөзүн кандай бүтүрсө, ошондой шарт бурулуп жөнөп кетти. Анын чокуга чапкандай айтылган бул сөздөрүнөн улам Акбар чочугандай баш көтөрүп, артынан телмиреттиктеп туруп калды. Арактан да күчтүү айтылган, намыска камчы болуп чабылган бул сөздөн улам Акбар башын чулгуп алып, колундагы арагын жийиркенгендей карады да, окчун таштап жиберип, өзүнүн мастыкка алдыра баштаганын сезди. Тумандап бараткан акыл эсин жыйганга аракеттене баштады. Даана парктын дарбазасынан чыгып баратканында Акбардын кыйкырыгы чыгып, анын үнү мас кишиникиндей оолжубай, кадимкисинче сергек угулду. Даана, токтой турчу. Даана токтободу. Парктан чыгып, жол боюнда турган машинасына тез-тез басып жетип, отурганы менен дароо жүрүп кеткенге эрки жетпей кандайдыр буйдала түштү. Акбар артынан жүгүрүп келди окшойт. Бат эли дарбазадан көрүнүп, дегдеңдей басканынан эч кандай мастыктын белгиси байкалбай, руль кармап, алдыны мисирее карап отурган Даанага жетип, күйүп быша сүйлөдү. Даана, кайгы менен мастык алдырып туура эмес сүйлөгөнүм үчүн кечирип койчу. Даана унчукпаганы менен шашыла башын ийкегилеп жиберди. Рахмат, Даана. Сенде бир эле өтүнүчүм бар. Мени Маан эже же Баястан менен байланыштырып койчу. Баястандын машинасын сурап таксовать этейин дегем. Сага машина керек болсо меникин айдап тур. Мен автобус менен эле жүрөм. Даана машинадан түшө калды. Даана, мунуң болбойт го. Мен Баястандыкын эле сурайм, дегенинче болбой, Акбар Даана машинасынын ачкычын колуна кармата салып басып кетти. Даана, мунуң туура эмес болуп калат.
туура эле болот, камсынабай эле айдай бер, башка машина тапканда бересиң, деп келаткан маршруткага кол көтөрүп эч нерсе болбогондон бетер түшүп кетти. Дале болсо ачкычты коомай кармап таң калып турган Акбар даана узап кеткенден кийин гана эсине келгендей эки жакты карап алып, машинага басып келип, анын эшигин ача берип, бул унаанын ичинен сезилип турган ыңгайлуулукту, кандайдыр көңүлгө жайлуулукту, аялдарга тиешелүү тазалыкты байкады. Буркураган жыпар-жыт көңүлүн өрдөдү. Ага эң бир этиеттик менен отура берип, жана эле чоң өтүк сүйрөп, жөө жалаңдап селсаяктык кебетеде шаар аралап келип, баардыгынан үмүт үзүп, акыркы көңүл сооротор калканычы катары аракка бой таштаган жаны эми ушундай уч каяк унаага дээрлик ээ болгонуна ишене албай кетти. Анан өткөн кеткендин баарын ой элегинен өткөрүп алып, жараткан өзүн дале болсо унутпай жакшы камкордугун көргөзүп, жаңы жашоо ыроологонун, бирок сыноо катар бергенин, эгер андан жакшы өтсө бул машина турмак алиги адеми аял өзүнүкү болоорун, анын бул мамилесине караганда өзүнө тагдырын байлап, көңүлүн кошуп койгонун болжоп, эми жаздын басууга акысы жок экенин, антча эле болсо кургуйга кулап экинчи өйдө тургус болооруна көзү жетти. Бул ичип алган кебетем менен машина айдаганым болбойт. Дагы бир кырсыкка кабылбасам да маекке кармалам. Ошон үчүн жакын арадагы бир тынч жерге токтотуп, жакшылап соолуккуча укташым керек. Машинанын үстүнө таксинин белгисин коюп албасам киши тоспойт, кардар түшпөйт, деп сергек ой жүгүртө баштаган ал автобекетте ошко киши салып иштеген таанышын эстеп, бул иште ошонун жардамы тиеринен үмүттөндү.